Токмок шаарынын тургундары. Бүгүнкү чогулганыбыздын себеби мындай. Биздин азыркы Кыргызстандагы ушул сойкулардын проблемасы да биздин Кыргызчоро коомдук уюму жакында Бишкек шаарында Татан деген базарды баарыңар билесиңер, ошол жерден рейд өткөргөнбүз. Ошол рейд өткөргөндө ошол жанында бир караоке клуб бар. Бул кытайлардыкы. Былтыр февраль айында укук коргоо органдары тарабынан ошол клуб официально жабылып, 3 Кытай жаранына кылмыш иши козголгон. Бирок бизге жеткен маалыматтарга ошол именно ошо жанагы караоке клубта иштеген балдар келип, охранада иштеген балдар келип, булар подпольно иштеп атат. Милиция кызматкерлерине кайрылсак, булар чара көрбөй атат. Биз биякта өрттөйбүз деп чыгышкан. Анан биз айтканбыз, жигиттер отурула, сабыр эткиле деп, анан биз муну териштирсек, действительно ошол караоке клуб подпольно иштеп атты. Ал караоке клубта мындай, Кыргыздын кыздарын реклама аркылуу официантка болосуңар деп азыркы чакырат дагы. Андан кийин ичине келгенден кийин уже официантка болбой, биздин Кыргыздын кыздары сойку болуп калган учурлар бар да. Себеби дегенде, жөн эле Кытай менен ал жерге отуруп бийлеп бергенге 700 сом төлөнөт. Андан ары эгер Кытай менен сүйлөшүп кетсе, гостиницага кетишет да, ал уже 4000 сомдон 5000 сомго чейин мунун ставкасычы. Ошол рейдти өткөргөндөн кийин коомчулуктан өзгөчө жана НПОлордон бизди көздөй ачык айтканда атака башталып, бул Кыргызчолор коомдук бирикмеси мыйзамсыз ишке өттү, адамдардын укугун тебелеп атат. Ошол эле учурда деген бир жаңы термин чыгыптыр. Секс работниктердин дейт. Ушундай жаңы термин чыкты. Ошолордун укугун тебелеп атат деп бизди сотко беришкен да. Анан бизди МВД чакырып айтып атат. Алар, силер өзүң кыламдык кылбай, биз менен чогуу рейдке чыктыла дейт. Болуптур деп биз булар менен рейдке чыксак, эки орунду Бишкекте Люкс жана XO деген бар. Алардын ээлери корейстер. Биз ал жерге чыксак, келсек эч ким жок. Күнүгө ошол жерден саат 12ге чейин Кытайдын жарандары менен Кыргыздын кыздары сайраңдап жаткан клубта экөөнү тең киши жок. Себеби дегенде, бул укук коргоо органдары өздөрү Кытай жарандарына жанагы клубтун ээлерине маалымат берип коюшкан. Ошол эле учурда жанагы караоке клубтарда жүргөн сойкулардын 70% бул деген Бишкек шаарынын жогорку окуу жайында окуган студенттер. Бул бир эле жагы, экинчи чети, ошол кыздарды ошол жерге 2 ай иштетип туруп, алар менен келишим түзүп туруп, аларды Кытайга, Кореяга кетирип атышат. Бул Кыргызстандын чоң проблемасы. Бизге МВДда отдел нравов деген ачылган, ошол экинден түшкөн маалыматтарга караганда, ошондо айтып аткан Кытайдын өзүндө 12 миң кыз, Кореяда 8 миң, Турцияда, Аравияда жана эң басымдуу бөлүгү 20-дан 25 миңге чейин Россияда. Бул биздин жалпы Кыргыздын проблемасы. НПОлор менен жолукканда булар айтып атат. Силердин не ишиңер бар деп атат. Бул сойкулар сатса өзүнүн денесин сатып атат деген сөздү айтып атат. Биз айтып атабыз. Ооба, адам укугу деп атат. Ооба, адам укугу деген бул мүмкүн жанагы чириген Европалардай, батыш мамлекеттеринде болуп атат. Аларда деген, ал деген, бул иш мыйзамдуулукка жатат. Кээ бир мамлекеттерде сойкулукту легалдаштырып, патенттелөттүрүп, мыйзамдаштырып таштаган. Бирок айтып атабыз, ошол эле сойку дегендин кыздын денеси, ал ошол эле кыздын денеси эмес, ал деген Кыргыздын денеси. Ал келечектеги Кыргызды жаратуучу кыз. Бул биздики. Кыргыздын тарыхында деген сойкулук болгон эмес деп мен ошол жерден айтсам айтып атышат. Кандайча бул деген древнейший профессия дейт да, баягы эртеден эле адам жаралгандан бери. Мен айтып атам, мен силерге муну далилдеп берем. Себеби дегенде Кыргыздын бул кыргыздык эмес, Кыргызда сойкулук болгон деген эмес. Кыргыз деген көчмөн калк. Көчүп жүрсө кайдагы сойкулук? Бул бизге батыштан алып келген, биздин Кыргыз элин иритип чириткен. Ошол эле учурда интернетте азыр жарылуу болуп, интернетте деген жөн эле муну талкуулап атышат. Интернетте бул иш жүрүп атса дагы биздин
жергиликтүү Кыргыз Республикасынын телеканалдарында бул чагылдырбайт. Бул маселе деген жок койсо деп дегенде болуп бул айтылбайт. Элдин көбү, мисалы үчүн Кыргызстандагы элдин ашып кетсе бир 10% эле интернетке кире алышат, а бирок калгандары бүт Кыргыз телевидениясын көрүшөт. А ошол эле учурда Кыргыз телевидениясында бул маалымат берилбейт. Бул жана Советтер Союзунун убагында деген бар болчу да, Советтер Союзунда секс деген сөз жок, бизде мындай деген жаман мындай иштер жок деп. Бирок бул иш ушуга чейин болуп атса дагы биздин бийликтерден эч кандай реакция жок. Ошол эле биздин жанагы 120 депутаттардын арасында да жок. Жанагы бул маалыматты жакында Дастан Бекешев деген жана эки көзү азиз депутат бар да. Ошол алып чыгып айтып атат. Бул жана 40 чоро деген бандиттерди буларды камаш керек деп атат. Булар адам укугун бузуп атат дейт. Мен таң калып койдум. Эмес, өзү ошо кыргыз болуп туруп айтып атат. Буларды камаш керек, бизди бандитке такап атат да. Бирок ошол эле учурда муну бир эле единственный бир эле депутат дагы алып чыкты, ошого оппонент болуп. Самаков алып чыгып атат. Калган 118 депутат деген бул жөнүндө эч кандай айтпайт. Себеби дегенде ошол эле депутаттардын кээ бир депутаттардын өздөрүнүн саунасы бар. Жакында Турсунбай деген депутаттын жана саунасына ошо биздин рейдтен кийин мен ойлойм түрткү болду деп рейд болгондо ошо жерден сойкуларды кармалды. Бирок ошол жерден ошо депутат айтып атат. Ал мен ишим жок, мен ошол деген тиги саунаны деген мен депутат болгондон кийин мен арендага берип таштагам деп. А бирок ошол эле учурда интернетте кирсеңер жүрөт. Ошо сойкулардан сураганда айтып атат. Бул жерге келген контингенттер, кардарлар ким десе, бизнесмендер жана депутаттар деп атат. Ошон үчүн деген биз ошол мыйзам долбоорун биздики мисалы үчүн максат сойкулар менен өзү менен күрөш эмес. Ошо сойкунуга шарт түзүп берген жанагы сауна, жанагында болгон притондорду токтотуу боюнча биз азыр деген жогорку кеңешке кайрылып атабыз. Мен азыр бул жерден белгилеп кетким келет. Азыр ушундай акциялар Кыргызстандын булуң буруштарында өтүп жатат. Бизде деген максат эмес, бул жерден деген баягы деген көптөгөн кишилерди алып чыгып бул максат эмес. Мына могу жерге ошол эки тиги бул маселеге кайдыгер эмес адамдар келди деп ойлойм. Биздин максат ушундай акция менен жогорку кеңешке, президентке кайрылуу менен булардын көңүлүн буруп, коомчулукта пикир жаратуу. Жана бул маселе деген биздин кыргыз коомчулугунун ичинде талкууда болуш керек. Себеби дегенде күч органдары муну менен өздөрү эч качан өздөрү муну менен күрөшө албайт. Себеби ооба күч баягы бир карым майды бир ширдет болуп, укук коргоо органдарынын эле ичинде ошол эки сауналарды, ошо эмелерди, караоке клубтарды үстүнөн канатына калкалаган. Ошон үчүн буну биздин максат, буну алып чыгуу. Анан дагы бир маселе, ошол мен айтып атпайм 100 миң деп Кыргызстанда. Мен көчөгүнү тиги бир журналистке 100 миң кыз бар экен. Бул 100 миң кыргыздын баласы төрөлбөй калды деген бул иш деп айтып, анан айтып атам да, ошол эле учурда 100 миңди мен бөлүп көрсөм, ар бир кыргыздын 5-үйүндө сойку деген сөз десем, ал айтып атат, Бакыт байке, бул деген ар бир эмес, ар бир 5-үйдө эмес, бул деген керек болсо ар бир үйдө бирден сойку дегенге болот дейт. Жана Таиланд деген мамлекет бар, ал жерде деген секс туризм деген бар. Атайын чет өлкөдөн, атайын ошол жактын кыздарына барып, эс алуу үчүн адамдар барат. Аякта ошол Таиландта, ошол мамлекетте кыз төрөлсө сүйүнүшөт экен. Себеби дегенде баягы ачык кепти айыл жок. Ошол кызды деген кийин сатышат экен, бул состояние турат экен кээ бир үй бүлөлөргөчү. Анан ошондой болуп калбайт деген кепилдик бизде жок. Бул Кыргызга каршы келген батыштан келген бизге таңууланган нерсени биз токтоп болсок болбойт. Жакшы эмес да. Ошондо ойдогула бар. Биздин наамды, кыргыз деген наамды булап атышат. Буга атасыган балдар. Андан көрө жаман болсо кыргыздын бир баласына үйдөн алып жакшынакы акча эмне кылбайт. Акчаны миллион алып аткандар эмне кылат дечиги. Баягы бизде эле тамак, бизде эле кийим, бизде эле жүрөт. Эмне эч кылган жок. Бирок намыс керек. Уят. Кыргызстан Кытайга сатылып кетти дейм.
Xitay ketsin. Tuğra mı tuğra mı? Doktor apa. Ya. Bizde mınaki eşikte yaşım kaldı. Ölsem de ceneleyim. Kızlar o Xitay'a barbarsın. Xitaylar da getsin. Zaten çoğunlar elinden vatın. Dolarga kadar kenten alır işte değil diyor. Alır kalan kaysı Xitay'dan dolar alan. Kaysı Xitay'dan kenten dolar sanatıp işte atın. Mında Xitay'dı, mında bir oladı. Gitsin işte al bakanlayın. Öz alakanda tokmoktun kızların balдар mavda kırmalayım. Oldu men aytkaным söz. Жақсы, рахмат апа. Азыркы сөз ушу Токмок шаарынын жаштарынын атынан Насайкова Айбекти. Ушул байкелерибизге рахмат, ушуну көтөрүп аткангач. Анткени деген биздин келечек, биз мына урматтуу жаштарыбыз жумуш жоктугунан дегенчи ата энебиз баары чет өлкөдө жүргөндүктөн биздин кыздарыбыз да, балдарыбыз да каралбай ушундай проблема түшүп келип атабыз да. Ошондуктан эмне дем келет муну? Баардыгыбыз тең муну şu problemanın da bizge teşekkür emес деп жүрө бербей, şu ар бирөөбүз şu өзүбүздүн салымыбызды кошкондой бололу. Бир кандай иш чара өтүп, ошо өзүбүздүн карындаштарыбыз болобу, эжекебиздер болобу, байкебиздерби, инибизби болобу, ошолорго туура тарбия бериш керекпиз да. Şu тарбия жоктугунан, şu эч ким каралбагандан ушундай ыйга түшүп келип атабыз да. Эмне демек ушу ар бир мугалим болобу, ошо барбандыктан эң негизгиси бул мыйзамдаштырып койгон мамлекеттер бар дейт. Бул бизге кереги жок да. Туура эмес нерсе болот. Ошон үчүн баягы байкеси айткандай Кыргызстан мыйзамда жок экен аны жок кылууга. Мисалы бирөөнү кармады, ал эмне дейт? Мен өзүм я имею право дейт. Андайга имеющий право болуш керек да. Ошон үчүн аларга мыйзам чегинде андайлар жок кылыш керек. Ошондон эле тышкары мына педофилия болуп атат. Күндө телевизордон ошол маселени көтөрүп атат. Тиги баланы изнасиловать этти, кичинекей балаларды изнасиловать этти. Буга эмне көрөт? Жана урдап кеткен баланы 7 жылга, 10 жылга камап атат. Ama onday ушундай туура эмес иштерди кылып аткандарга штраф салып эле 2-1 жылга условно берип эле мында бошотуп атат. Биякта байкебиз айткандай бийликтегилер ушуну кышап өтөт атат. Ошон үчүн эмне дем келет? Урматтуу мына Кыргызстан элин көрүп атса да, ошо өзүнүн улуу аталарыбыз, бабаларыбыз көрүп атат, мына телевизордон көрүү, качтан көрүү, ошол сураныч ушуну өзүңөрдүн балдарыңар, өзүңөрдүн небериңер мына бир мисал келтиргенде бир бай болот экен. Ошо байды ушунча бай болуп, балдарын ар бир нерсени алып беришкен. Ар бир нерсе алып берип атат. Уже балдар делать нечего эмне болот деп, ошо бир күнү ушу сауна бар, балдар дос балдар чакырып келебиз деп болгон нерсе экен да. Ушуну айтып берген болчу. Ошого без алган барса, өзүнүн кызын көрөт экен ошоктон. Ошо эстеткем мына, кандай бул? Өзүнүн баласын карабагандыктан, өзүнүн кызын карабагандыктан, уже эмне кыларын билбегенден башкаларга кошулуп, ошо өзүнүн нерсин сатып алган мына. Эз алуу катары болуп, бөлөк өзүнүн эмелерин балыктар жок болгондуктан да. Ошон үчүн эмне деген урматтуу туугандар, баарыбыз ушуга бир көңүл буруп, иш алып бара элебиз. Биякта байкелес көтөрөт. Мен эң негизги суранычым ушу мыйзам чегинде ушуну жок кылууга ушундай бир иш чара көрсөк деген эме болот да. Ошо бөлөк улуттагы мамлекетте мыйзамдаштырыш керек. Бөлөк кыргыздын кызын албашка, ошону 15-20 жылга чыныгы жашап атканда ошондон кийин бериш керек. А биздики азыр эмне болот? Кызды алды, сразу ага гражданство берип атат. Ушинтип биздин Кыргызстан жер үстү алып ошолор өздөрүнүн алып база алып атат да. Ошон үчүн урматтуу жаштар, туугандар, баарынан бир эле сураныч ошону аягына чыгарайлы. Кудай буйрса эме ошолор кандай бир иш чара өткөрүлсө, биз өзүбүздүн жаштар эмесинен баарыбыз да бул эме. Ошо Кыргызстан келечеги эме болсун, Алла таалам колдосун, иман берсин. Жаштарга иман берет. Туура. Иман болсо, Кытайыңды бурганым жок. Рахмат Айбек. Ушинтип эме жаштар түшүнүп, жаштар колдоп аткандан да жүрөк ыраазы болот да. Азыр Айбек айтып кеткендей, ушу бизде ошол эки мыйзамдын негизинде жанареки ошол жана сойкулукту уюштургандарга ашып кетсе бир 2 жылга срок да гана штраф экен. Аны биз болсо да аягында резолюцияда айтабыз. Муну биз айтып атабыз, ошол эки штрафты жүзөсө керек болсо ошол эки сойкулукту уюштургандарга бир 10-15 жылга чейин. Мындай практика биздин эле жакын Түркмөнстанда бар. Ал жерде деген 15 жылга чейин кетет, үй мүлкүн конфискациялайт. Анан бул жерде сойкулук бул мамлекетте жок кесе. Керек болсо өздөрүнүн кыздарын коргош үчүн чет элдик жарам
түркмендин кызына үйлөнсө, алар мамлекетке пошлина төлөп атат. $50.000 төлөшөт. Ошондой болгон закондорду биз кабыл алсак мүмкүн болбойт. Буга бийликтин гана эрки керек да, эрки керек. Эрки. Бул жерден сөзсүз эле революция эмес, бул жерден эрк керек. Эгер бул азыркы бийлик өзүнүн эли жөнүндө кам көрөм десе да, сойкулукту токтотуу боюнча мыйзам кабыл алыныш керек. Андан тышкары сойкулукту токтотуу боюнча ошол крышевать эткен күч структураларын эгерде кармалса, кысматтан моментально алыш керек. Милиция болобу, прокурор болобу, КГБ болобу, депутат болобу. Ошондой тез арада чара көрүп мыйзам кабыл алыш керек. Бул бир. Например, Кытай жокту. Баалык Шанхайда свободно жашачыбыз. Кытайлар келди, бочке, бензин бочкелерди тизип койду. Ал биздин бочке эзимдетип жашайбыз. Универсальный базада эзимдетип. Мен деген давление, анан балекет деген билчүмөсүн. Дакылдап беркеттин жумушун кылган кемпир болчу. Азыр мен мынакей борики Кытай сатып берген бензин жайында невозможно. Эшке жата албай калдык. Эшке басалды. Ошондон инсульт болдум. Паралич болуп мына